3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын дагы бир өзгөчөлүгү бул Кырчын жайлоосундагы этно базар. Ооба, байыртадан эле ата бабаларыбыз кол өнөрчүлүктү баалап, адам баласынын ден соолугуна зыян келтирбеген, табиаттан жасалган буюм тайымдарды өз колдору менен жасап келишкен. Балдардын оюнчуктары, чопо идиштер, табигый жүндөн жасалган улуттук кийимдер, зергер буюмдар, шырдактар, баш кийимдер, ат жабдыктары, өзгөчө сүрөттөр, деги койчу, көз жоосун алган тиричиликке керектүү буюм тайымдарды дал ушул этно базардан көрүүгө болот. Кырчын жайлоосунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата чоң жарманке болууда. Бул жарманкеде өзүңүздөр көрүп тургандай көчмөндөр эли колдонуп келген көз жоосун алган буюм тайымдары сатылууда. Аны эмесе кызыктын баары алдыда. Ошол буюм тайымдар кантип жасалат? Ушул туурасында элден бирге сурап көрсөк. Каршыларды болсо биз илгери кыргызча мындай айтканда айран сүт менен кылчубуз. Азыр болсо биз атайын химический выделка деп коет, атайын ошо химический выделка менен кылдырабыз. Мында кылганда биринчиден жумшак болот, экинчиден буга күбө түшпөйт. Анан бул өсү жеңил болот, мында жыт да болбойт да. Каршылын чүкөсүн бизде Кыргызда ата бабадан келаткан ырым-жырым кылышат. Бул мисалы үчүн балдар бөрү жатыш болгондо, ити болгондо, ошондо муну моюндарына тагып ырымдап бир күндө кетирсе болот. Мейлиден өткөн 70-80деги жаштагы апалар түлкү ичекти баалап кийишкен кышкы жакшы түлкүлөрдөн тандалып тигилген ичек бул. Андан тышкары муну сувенир катары илише алышат, үйгө келгенге алышат. Ошол бул жерде азыр 30 каршы менен келгем. Соода бул буйрган соода болуп атат, алгандар болуп атат. Элдин көбү келип ушуга аябай кичинекей баладан баштап карыган апа аталарга чейин кызыгып сүрөткө тартып түшүп кетип атышат сүрөткө. Рахмат, соодаңыз болсун. Рахмат. Улуттук кийим ар бир элдин кол өнөрчүлүгү, маданияты жана көркү десек жаңылышпайбыз. Жаш кары дебе сыймыктанып кийип жүргөн жарашыктуу, жаратылыштын кооздуктары, кыргыз элинин көлдө чалкаган, табиятты чагылдырган оюлары бастырылган кийимдерин, каада салтын көргөн чет элдиктер кыргыз элинин улуу жана маданиятка бай эл экенинен кабар берет дейт. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Мага Кыргызстандын маданияты жакты, өзгөчө кийимдери жакты. Эстеликке биз сувенирлерди сатып алдык. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз экен. Orada doğmadım, Türkiye'de doğdum. Kırgızistan'a 3. gelişim. Neden? 3 göçmen oyununa ilk defa geliyorum. Azamat Bey'le, Azamat Kaparan'la uçakta tanıştım. O göçmen oyunumuz vardı dedi. Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan'ın ortak çalışması, Azerbaycan'ın ortak çalışmasıyla. Buyurun gelin de, görün de. Ben de severek buraya geldim koşa koşa. Tarih, kültür merakım çok büyük benim. Көчмөн элинин чарбачылыгына эң зарыл уна бул ат болгон. Көчмөндөр жарманкесинде ат жабдыктарынын түрүн көрүүгө болот. Ал эми жасоого 7 ай талап кылынган. Биз көрүп турган бул кылдаттык менен ою түшүрүлүп, 15 килограмм салмактагы күмүш, баалуу таштар менен кооздолуп, кайыштан өзгөчө бир оюлар бастырылып жасалган. Келген элдин кызыгуусун арттырган бул эрдин баасын сурап көрүүнү туура көрдүк. Бул болсо кыргыз эр болуп саналат. Негизи эрдин да түрлөрү бар. Бул чогуу бир чабылган бар. Анан кошулма, мындайча орусча айтканда конструкция деп коет да. Эрди ошо чаап өзүнүн ыкмалары ар кандай жыгачтарды колдонулат. Бир жыл бышырылат, суу кайнатылат. Анан устанын мындайча айтканда өзүнүн секреттери болот. Мисалы көп нерселерди ата бабасынан калып келген да. Жаракка болбосун, бири-бирин тартпасын деп туруп майда мыктар менен апталганда бул мындайча айтканда илгеркиче полный чогуу бир бекем кармап турат да. Ол күмүш менен басылган $5000 чыгат бунун баасы. Анан бул оюлары кайыштагы бүт колго базылган да. Эрдеги күмүштүн салмагы 15 килограмм. Таза күмүш. Орточо эсеп менен бир 6 ай, анан майда чүйдөсү менен 7 ай болуп калат да. Ошол убакта баягы жалаң эле ушу менен отурасың. Анан өзүң мээнетиңи актагандай кылып туруп
ошо басы да ошончого жаша болот да. Ошондой эле этно базарда өз элинин салттарын, кол өнөрчүлүктөрүн, улуттук кийимдерин атайы сатуу үчүн Өзбекстандын Бухара шаарынан келген Хамид Салихов көчмөндөр оюнуна бир эле эмес, 3-чү ирет келип жатканын жана алып келген улуттук кийимдеринин көбүн сатканын, буюрса Туркияда өтө туручу көчмөндөр оюнуна катышам деген оюн жашырган жок. Өзүмүздүн кыргыз, казак, чет элден келгенler. Сотуп юбордум. Жакшы өттү. Тикamiz. İşleyişken oyunda opam bilen işleyemem. Özümüzde oylabay işimizi mana şu buzani işlerimiz. Bu kança son turatınız? Bilami 3,5 ming. Çeliko, lekin yarımını sottum. Allah'a şükür. Yaxşı ötken. Эгерде кан басымы көтөрүлүп, жада калса арыктагысы келип жатса, же болбосо ар кандай оорудан арылуу үчүн Индия чайынын түрлөрү жардам берерин сатуучу төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. Çaylar India'dan gelgen çaylar koşulmaları köpüsü Kırgızstandaki bolot. Anın kok çay var davleniya üçün, sakırni diyabet üçün var, kan tazalauga, immunitetke var çay. Anın aşişa eşi çaylar var, gozi, imbir koşulgan çaylar var, şafaran var, arıkta tugan çay var. Şafaran dünyada 3 yerde olsat da. Bul poçkada esli taş bolsa düşüret, nerv dispakayvat kılat, anın көп нерселер катары да булар. Кыргыз кыздарынын улуттук кийимдерине кызыгып, чачпактарын, өкөсүн, кийиминин нукралуулугун, асемдүү кооздугун чагылдырган сүрөт чебери Мерим Асаналикова дал ушул ойду сүрөт аркылуу таамай берген. Жада калса махабат дастаны көркөм тасмасындагы Бегимайдын образын даана түшүргөнү меймандарды кызыктырып сүрөткө түшүп жатышты. Биздин чыгармачыл жамаат бул чебер айымды кепке тарттык. Махабат дастанындагы Бегимай. Бул айтыш убагындагы кези да кадрдан алып тартканбыз. Масляный краска менен живопись кылып баарын келтирип тартып алабыз дагы, анан үстүнөн мончокторун, азыркы айтканда бижутерия деп коет. Кыргызча айтканда мончокторун, мындай үкүлөрүн, мехтерин баарын үстүнө чаптап кооздоп чыгабыз да. Бул сүрөт сом менен 10 миң сом деп атабыз. Анан мунун эмгеги абдан көп, майда. Убактысын так айта албайбыз, анткени бул кээде илхом келет адамга, ошондо тартабыз да. Кийимдерди сүрөт аркылуу бергибиз келди элдерге, чет мамлекеттин элдерине. Бардыгын сатып алабыз, бардыгын бирден майда жумушта. Көп убакытты талап кылат. Тамыр болбой, жер болбойт, тарых болбой, эл болбойт деген сыңары. Байыртадан ата бабаларыбыз мурас катары таштап кеткен көлдөй чалкыган жергебизди табияттын чагылдырып, башка элдерден айырмаланып, өзүбүзгө гана таандык болгон өзгөчөлүктөрүбүздү белгилеп турган кол өнөрчүлүктөрдү турмуш тиричилигинде колдонуп жүрүү, улуттук кийимдерди, баш кийимдерди сыймыктануу менен кийүү, буюмдарыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды, каада салттарды, музыкалык аспаптарды, деги эле маданиятыбызды, элдик казынанын ыйык мурасы катары көздүн карагиндей сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү менен бирге дүйнө жүзүнө даңазалоо ар бир кыргыз баласынын милдети десек жаңылышпайбыз.